Жогорку орто кесиптик жана жогорку окуудан кийинки билим берүү министрлигинин башкармалыгынын башкы адиси Хадича Маматбековна эжекебиз жана дагы милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жупар эжекебиз бүгүн бизден курдук. Кош келипсиздер. Көргөнүзгө баштайбыз. Рахмат. Кызыккан суроолорду эми берели четине. Ооба, бүгүн дагы буюрса жалпы биздин көрүүчүлөргө, катталуучуларыбызга пайдасын тийгизген маектерден болот. Анткени сиздер дагы жөн келген жоксуздар, жакшы бир элге пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөлү деп келген учуруңуздар. Келиңиздер Жапарышке. Эфир сыртында жакшы сөз болду. Мына баягы эфирибиз башталганга чейин баардыгыбыз мына ошол кыймылсыз мүлктөрдү камсыздандырып атабыз. Бирок мына ошол дүйнөнүн бир ырахатын көрүп жашоо үчүн адам өзүнүн саламаттыгы жөнүндө, аң сезими жөнүндө кичине көмүскө калтырбасак, тереңине сүңгүп кирсек деген ойлорду айтты. Мына ушуну эми эфирде элге айталы, келиңиздер. Туура айтып атасыңар. Ошол эле камсыздандыруу үйдү, машинени деп атабыз. Ошол эле үй, машина кимге керек? Ден соолугу сак болгон адамга керек. Ден соолугуң жакшы болсо, ошол үйдө рахаттанып жашайсың. Ден соолугуң түз жакшы болсо, ошол эле унааны минесиң. Туурабы? Бирок ошол ден соолукка келгенде биз ушул азыраак маани берип калып атабыз. Камсыздандыруу деген бул өз эмне деген? Бул алдын алуу. Туурабы? Алдын алуу деген ушу ден соолугуң алдын алып, өзүң кам көрүп ошол ден соолугуңа. Анан камсыздандыруу дегенде бирөө үчүн төлөш керек. Акысыз бүгүнкү күндө эчтеке жок. Камсыздандыруу дагы же мамлекет төлөп берет, же жаран өз чөнтөгүнөн төлөш керек. Ошонун чегинде 2023 жылы бизден милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун мыйзамы бар. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу, жарандардын камсыздандыруусу жөнүндө урматтуу президентибиз өзгөртүүлөр киргизилген. Ал жерде айтылган, Кыргызстанда жашап аткан бардыгы жарандар өзүнүн ден соолугун камсыздаш керек. Ошонун эле ичинде чет элдик жарандар и чет элден келип окуу жайында окуп аткан биздин студенттер. Бирок тилекке каршы ушу 23 жылга чейин милдеттүү түрдө мындай мамлекеттик камсыздандыруудан чет элдик студенттер өткөн эмес. Алар баягы добровольное страхование деп коебуз. Ошентип эле анан баягы жеке менчик ооруканаларга барып, жеке менчик ооруканалардан дарыланып эле жүргөн, бирок статистикасы бизде жок. 2000 жылы баягы ковид мезгилинде бардыгыбыз көрдүк. Биздин статистика чет элден келген, ошол бизде жогорку окуу жайда окуп аткан студенттердин канчасы ооруп чыкты, канчасы кандай оорулар менен ооруп атат, кандай медицинский осмотр менен биздин мамлекетке кирип келип атат деген бизде статистика болбой калган. Ошондуктан 23 жылы киргизилген бул өзгөртүүдө бүгүнкү күндө бардыгы студенттер, ошо Кыргызстанда окуп аткандар, ошол билим алып аткандар бардыгы күн мурунтан камсыздандырылыш керек. Мына кечээ эле окуя болду, уккандырсыңар, аябай жаман окуя болду. 5 пакистанец машина автобустан эмес, жеңил машинеде унада авария болуп, 3-өө азыр ото в тяжелом, крайне тяжелом состоянии деп реанимация жатышат. Бирок алар акылдуу экен, баягы камсыздандыруу полисин алып койгон, бүт дары дармеги, бүт изилдөөсү бардыгы азыр ошол биздин улуттук госпиталда нейрохирургиянын реанимациясында алып атат. Алар жок болсо 60 миңге чейин акча төлөйт эле. Бир жылга алган полиси 11.910 сом. 11.910 сомду ар бир айга бөлүп чыккыла канча сомдон болот? Ар бир күнгө бөлүп чыккыла канча болот? Биз билбейбиз да, кырсык кайсы жерде күтүп турат, оору кайсы жерде күтүп турат. Ошого мына билим берүү министрлик менен быйылкы жылы аябай мындай тыгыз иштешип атабыз. Эмнеге дегенде көп нормативный документтерге өзгөртүүлөр киргизип да, жаңы документтер кабыл алып, азыр айтып берем. Бул жаатында сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр. Биз билим берүү министрлигинде ошо ФОМС менен биргеликте биз дагы
көп иштерди алып барып атабыз. Анын ичинде ошо маалымат иштерин дагы ар бир жолугушууга биз ошо ФОМСтон өкүлдөрүн чакырып ректорлорго, проректорлорго, студенттердин өздөрүнө маалыматты жеткиргенге аракет кылып атабыз. Себеби биз дагы ошо чет өлкөгө биздин жарандар окууга тапшырганда биринчи эле кадам таштаганда ошо медициналык полисти сатып алгыла, анан кийин визаңарды алгыла, анан кийин авиабилетиңерди алгыла деп кандайдыр бир талаптар коюлат да. Бизге Кыргызстанга келген чет өлкөлүк жаран ошо студенттер же болбосо ошо вуздарда, жогорку окуу жайларда иштеп аткан мугалимдер медициналык камсыздандыруудан өтпөй калган экен көп учурда. Азыр болсо ошол бир иретке келтирилип атат, жакшы бир мындай кадамдар аткарылып атат да. Себеби бизге келген чет өлкөлүк студенттер эми бардыгы болбосо дагы көбү ошо маалыматы бар да. Келгенде, Кыргызстанга келгенде, демек биз дагы медициналык полисти сатып алышыбыз керек. Ал бизге ошо окуганда 1 жылга болобу же 4 жыл окушабы, ошол окуган убакытта бизге кандайдыр бир жардам келет, тиет деп. Анан башында студенттер жок, биз өзүбүз эле башка частный мындай менчик клиникага барабыз деп жооп берип атышты эле. Азыр биз жана ошондой түшүндүрүү иштерин, жолугушууларды көп өткөргөндүктөн студенттер дагы көбү азыр ошо полис бизге керек экен деп. Жана Жапар Азизбековна айтып кетпеди, ошо кээ бир кырсыктарды дагы ошо мисал катары университеттин жетекчиликтери дагы студенттерге түшүндүрүү кылып, силер алсаңар ушундай жеңилдиктер болуп атат, эми Кудай андайдан сактасын. Бирок Жапар Азизбековна айткандай, биз билбейбиз кайсы жерден кырсык бизди күтүп турат. Анан ошого студенттер дагы өзүнө алдын ала камсыздандырып, өзүнө кандайдыр бир жеңилдиктерди алдын ала ошо иш-чараларды медициналык полисти сатып алыш керек экендигин билип калды да. Анан кээ бир учурда биз айтып атабыз, азыр жогорку окуу жайларынын жетекчилеринин баардыгын эле айтып атабыз, ошол эле контрактты түзүп атканда сөзсүз түрдө студенттерге эмки окуу жылдан баштап жол картасы бар. Ошо медициналык камсыздандыруу боюнча ошо жол картасынын аткарылышына байланыштуу жана ар бир студентке түшүндүрүп айтып атабыз, эми контрактты төлөөрдүн астында, окууга тапшырардын астында, бизге келердин астында аларга ошо түшүндүргүлө, медициналык полисти сөзсүз түрдө алыш керек. Себеби мисалы үчүн мына Африкада жакын арада эле ошо күзүндө обезьяния оспа деген бир вспышка болуп, көп жарандар ооруп калыптыр, эпидемия болуп Африка жактан. Анан бизге Тышкы иштер министрлигинен кат келди да, ошону көзөмөлгө алгыла, силердин студенттериңерди ооруп калбасын, чет өлкөлүк студенттер дагы ошону өтсүн медициналык осмотрдан баягы. Себеби бул өтө жугуштуу оору, бул жанагы грипптей болуп эле жуга берет экен. Ошон үчүн обезьяния оспа дегенди биз дагы алдын ала мындай ооруп калган жаран болуп калса, студент болуп калса, ошо жерине дарылайлы, жайылып кетпесин деп ошондой бир каттар түшкөн. Ошондой эле биз ойлойбуз, бул эң биринчи эле студенттин, чет өлкөлүк жарандын өзүнүн коопсуздугу да. Ошон үчүн ден соолугу нерсе бул. Бул больницага эле жатып калганда эмес, бунун пайдасы. Ошо больницага жетпей туруп эле баягы профилактикалык иштерди өткөрүү, ошол эле бүгүнкү күндө камсыздандырылган болсоң, жеңилдетилген амбулаториялык деңгээлде жеңилдетилген 50%га чейин жеңилдетилген дары-дармекти алса болот. Ошол эле мезгилде баягы лабораториялык изилдөө дейбиз. Камсыздандырылган чет элдик студент болсо, үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 12 базалык анализ. Бул 12 базалык анализ кандын изилдөөсү, сааранын изилдөөсү, электрокардиограмма деп 12 анализ, какырыктык, вагинальный, уретральный мазок дейбиз эркектерге да. Бардыгы керектүү анализдер, бая 12 анализдерди акысыз үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда алса болот. Баягы 11.910 сом төлөп. Адан тышкары да 42 анализ бар. Ал 42 анализди мындай курч оорулар болуп, баягы диагностика кыйын болуп аткан мезгилде аларды
алар ошол изилдөө менен диагноз койсо болот. Адан тышкары жана эле айтып кеттик, стационарга жатып калса, камсыздандырылган жаран болсо орточо кошумча төлөмдү кассага төлөйт. 840 сомдон терапиялык бөлмөгө түшүп калса, хирургиялыкта 1910 сомго чейин, 50 сомго чейин болот. А камсыздандырылбаган жана андай кырсык болуп же ооруп калып түшсө, это прескурант бар. Прескурант боюнча ар бир күнүнө койкага $50, жанагы эле дары дармегине, тамак ашына, бардыгына ол бир эле больницага жатып чыкканы бир 35-40 миңге барып калат да. Бул көп эле чет элдик студенттер кечирип коесу түшүнбөй атат да. Бул силер бизди ушул полисти алгыла деп, ушул өзүңөрдүн бюджетиңер толтуруп атасыңар, тыйынтып атасыңар деп. Бир тыйын саламаттык сактоонун бюджетине же мамлекеттин бюджетине ошо 11.910 сомдон бир тыйын кетпейт. Дайым жолугуларда айтабыз. Бул бардыгы ошо кайсы мекемеге силер түшсөңөр, ошол эле мекемеге кетет. Жана айтып атабыз. 42, 12, 54 анализ деген бул эмне? Адан тышкары 800ге жакын жеңилдетилген дары дармек алат. Профилактика өтөт, диагностика өтөт. Бул канча изилдөөлөр. Жакшы, бул багытты биз милдеттендиребизби же ушундай түшүндүрмөлөр эле өз ыктыярларына коебузбу? Бул мыйзамда чыккан милдеттүү түрдө ар бир Кыргызстанда жашап аткан жаран өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүп, медициналык камсыздандыруудан өтүш керек. Демек өтпөсө айып пул же болбосо башка чаралар көрүлөт. Жок, жанагы анализине кайра өздөрү акча төлөйт. Андай, мындай эле баягы наказательный эме азыркы мезгилде жок. Бул деген сенин ден соолугуң. Ооба. Ар ким Сага керек. Анан сен кайсы мамлекетте болуп жашап, ошол жерден окуп атсаң, билим алып атсаң, сен ошол мамлекеттин мыйзамдарыны аткарышың керекпи? туура. Мисалы үчүн Жапар эжеке сиз айтып калып атыңызбы, студенттерди, мугалимдерди карайбыз депчи. Мисалы үчүн мен билгеним боюнча Кыргызстанга келип бизнес ачкандагы чет элдик жарандар көпкө эсе. Аларды дагы дал ушул талапка киргизе алабызбы? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроо, буга чейин келип отурукташып калган студенттерди да кайрадан өтүүгө кандай милдеттендирүү кыла алабыз? Анткени келип отурукташып кыргызстандык болуп калгандар да бар да, мисалга. Азыр эми бардык эле Кыргызстандын жарандары ошо сөзсүз түрдө милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өтүш керек. Бирок биринчи кадам катары биз ошо чет өлкөлүк студенттер четте калып атат, алар көзөмөлсүз болуп калып атат деп, анан ошолорду бир иретке келтирип атабыз да. Мен айтайын дегеним, дагы биз ошол эле медициналык камсыздандырууну баштаарда жаныбыздагы Россияны, Казакстанды, башка өлкөлөрдү карап көрдүк. Алар кандай кылат экен, алардын шарттары же кадамдары кандай экен деп. Мисалы ошол эле Россияда чет өлкөлүк студент окуу жайга келгенден кийин 15 күндүн ичинде медициналык полисти алыш керек экен. Бул милдеттүү түрдө. Алардын медициналык полиси 600 рубльдан башталып 810 миң рубльга чейин бар экен. Ал ошол жанагы кандай услугаларды көрсөтөт, ошого жараша болот экен. Анан Казакстанда болсо алар жана убакытын чектебептир, 15 күн деп убакыт белгиленген эмес, бирок ал Казакстандын дагы мыйзамдарында чет өлкөлүк студенттер сөзсүз түрдө медициналык полисти сатып алыш керек экен. Сиз айткан чет өлкөлүк жарандар бияка келип бизнес менен иштеп аткан болсо, ошол иш, ошо бизнесинен налог төлөйт. Ошол налогдун ичинде баягы 2% ошол ОМС-ке кетет. Алар анда силер да азыр камсыздандырылган жарансыңар. Неге дегенде силерге иш берүүчү силер үчүн налог төлөп, анын ичинде 2% ошол ОМС-ке кетип аткан. Ошондой эле официалдуу түрдө бияка келип иштеп, официалдуу түрдө баягы төлөмдөр төгүп аткан болсо, алар автоматтык түрдө камсыздандырылган болот. Алар ай сайын өзүнүн баягы налогунда төлөп аткан болот. Демек азыр мамлекеттик кызматкерлердин бардыгы камсыздандырылган десек болот. Бүгүнкү күндө мамлекеттик эмес, ошо ким иштеп аткан кызматкерлер бардыгы камсыздандырылган. Алар үчүн силер эмес, иш берүүчү Работодатель. Аны дагы мамлекет ошого жүктөп койгон. Иш берүүчү, работодатель алар үчүн төлөйт.
пенсионерлер үчүн, биздин балдар үчүн мектепти бүткүчөң, биздин жогорку окуу жайда окуп атып 21 жашка чыккычаң очный обучениеде окуп аткан студенттер, алар да камсыздандырылган. Аларды мамлекет камсыздайт. Биздин баягы жоокерлер, военнослужащийлер, аларды дагы мамлекет камсыздайт. Баягы жөлөк пул алгандар автоматически камсыздандырылган болот. Иши жок болуп, ошол иш берүүчү баягы органдардан тизмеден өтүп калса, аларды дагы мамлекет камсыздайт. Камсыздандырылбаган азыр ким болуп калып атат? Баягы базарда отургандар, налог төлөбөй. Баягы эле жеке менчик таксовать этип аткандар налог төлөбөй. Баягы швейный цех деп атабыз, ошолор бизде баягы чет элден келген студенттер, биздин студенттер 21 жаштан кийин алар да камсыздандырылбаган болот. Алар уже биздин Кыргызстандын полисин алат. Ал 1640 сом түзөт. Бияка келип, ошо чет элдик болуп эле биздин гражданствону алып, бизде жашап калган болсо, анан иштеп аткан болсо, жанагы айткандай автоматтуу түрдө камсыздандырылган болот. Мына ушул жакшы кеңири маалымат болду окшойт. ооба, андай биз дагы түшүнүп алдык. Бизде мисалы үчүн мындай учурлар дагы катталды. Кээ бир жеке менчик университеттер ошол эле чет элдик студенттер азыр акча төлөй албайбыз дегенде университет төлөп берди. Университеттин эсебинен акча төлөнүп, ошо медициналык полистер сатып алынды. Бирок студенттер кийинки жылы ошо университетке өздөрү төлөп беришет. Кайсы жактан алабыз эми же, мисалы үчүн? Алышат. Балким биздин көрөрмандар медициналык полисте. Азыр ал медициналык полистерди алганы бүт баягы Мегапей, баягы банк эмелер, через банк, через терминалы төлөсө бардыгы шарттарды түзгөнбүз. Только барып, өзүңден солуң кам көрүп, өзүңден солуңа кичине көңүл буруп төлөп кой. Бирок ошондо дагы азыркы күндө биз айта албайбыз. Буга мамлекет аябай мындай көзөмөлдө карап жүрөт. Жана айткандай эле жол картасына иштелип чыккан. Министрлик кабинетинин планына кирген бардыгы чет элдик студенттер бүгүнкү күндө камсыздандырылышы керек деп. Ушул жылдын аягында биз бунун баарын отчет түрдө бүт вуздардын канча студенти камсыздандырылган, канча студенттер камсыздандырылбай, ушул мыйзамды аткарбай келген үчүн алар дагы эми баягы жоопкерчиликке министрлик Биз атайын кат жолдоп атабыз. Ар бир окуу жайга жетекчиликтерине ошо кат жөнөтүп, квартал сайын отчетту көзөмөлдөп турабыз. Биздин билим берүү министрлиги. Андан тышкары биз ошо ар бир жана жогорку окуу жайларда Фомс менен Жипар Избековна менен бизге улам маалымат берип атышат. Анан ошого жараша биз ар бир жетекчи менен телефон аркылуу жана министрликке чакырып ошо айтып атабыз да. Сөзсүз түрдө жолугушуулар болуп атат. Ошолордо сөзсүз түрдө ошо студенттердин медициналык полисти сатып алышы өтө керек экенин дагы түшүндүрүп берип атабыз. Бул нерсени баягы күчүнө, баягы милдеттендирүүнү күчүнө киргизип, айып тартып ийбесек дагы жана сиз айтып аткан ыкмалар жакшы экен. Мына ошондой ыкманы колдонсок да болчу экен. Мисалы, кандайдыр бир биздин өздүк баракчабызда айыппул болсо, мисалы аэропорттон алыс кете албайбыз, ар көздөй өтө албайбыз. Мына ошондой бир жактарга бир эбин тапса болчу да экен. Бул албетте биз чындап биздин маегибиз көрүүчүлөрүбүзгө пайдасын берет чыгар. Анткени элдин, калктын саламаттыгы боюнча жаңырып аткан демилге болуп атат бул. Андыктан кары дебей, жаш дебей бардыгыбыз бирден менен мына ушул багытка биринчөй кадам ташташыбыз керек экен. Сиздерге ыраазычылык билдирели, бар болуңуздар. Убакыт закымдап турган учуру, дагы да суроолорубуз бар эле, бирок убакыт өзүнүкүн алып биздин сапарыбыз кара болуп турат. Бар болуңуздар. Рахмат, биз дагы келип дагы маалымат бергенге даярбыз. Мүмкүн дагы кийинки жылы көрүшөбүз буюрса. Буюрса ишиңиздерге келек, эң башкысы өзүңүздөр ден соолукта болуңуздар. Дагы да болсо биз эфирден күтөбүз.